Бишкек шаарынын Ленин районундагы Чоң Арык айылына тоого эс алууга чыккан 4 жарандын экөөсү тоодон кулап кеткен. Маалыматты ОКМнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык өзгөчө кырдаалдар министрлигине маалымат 15-июлга караган түнү саат 2 чамасында келип түшкөн. Жерине жалпы 10 куткаруучу тартылып, жабыркаган жарандарды тоодон алып түшүшкөн. Алар тез жардам кызматына өткөрүлүп берилген. Тоодон кулагандардын бири 18 жаштагы эркек киши ооруканадан каза болгон, деди басма сөз кызматы. Бишкекте 13-июлда Шапалак Баатыр аталышындагы жаакка чабуу боюнча мелдеш өттү. Ага 70 килограммдан 100 килограмм салмактагы бардык каалоочулар катышты. Иш-чарага Кыргыз эстрада жылдыздары калыстык кылды. Эреже боюнча катышуучу 4 манжасы менен атаандашын жаакка чабышы керек. Бул учурда атаандашы буйтап кетпей соккуну кабыл алат. Эрежени сактап, жаракат албагандар жеңүүчү аталып, акчалай сыйлык алышты. Мелдеш интернет колдонуучулар арасында түрдүү пикирлерди жаратты. Алар уткан киши табак бет деген наамга ээ болот да көрүп жатып эле бетим ооруп кетти. Уят эле, башка оюн калбай калдыбы? Таптакыр туура эмес. Ушундайга кыздарды койсо кандай болот, кызык. Чоң эле кишилер кылаарга иши жокпу? Байкуштар беттерин кармап эле жатып калышса керек. Эй, аялын жаакка уруп өзүн кыйын сезген эркектер, кыйынсыңарбы? Мелдешке баргыла, кандай кыйын экениңерди мелдештен чыгаргыла. Ал сиз аялыңарды урбай